Ысык Ата районундагы Кочкорбаев айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбек Керимкулов айыл турмушунун экономикалык, социалдык жашоо шарттары тууралуу кеп кылды. Айыл өкмөтүбүз 3 айылдан турат. Кеңеш Буденовка Курманалиев атындагы айыл. Жалпы элдин саны 7,5 миң, 1160 Ошонун көмүнчөсү дыйканчылык менен алектенишет эл. Дыйкан чарбалар, мал кармайт, талаачылык. Анан кийин Кантта, Бишкекте иштеп келгендер да бар. 2 мектеп, 1 бала бакчабыз бар. Буденовка айылында ГСВ бар. Кеңешке былтыр ФАП салынды. Курманалиев айылында 2007 жылы салынган. Жок, 2013-14 жылы. Быйыл болсо мына Арис аркылуу таза суу проектке киргенбиз. Кеңеш айылды 39 миллион экен бюджети. Толугу менен алмаштырып атат, түтүкчөлөрдүн баарын алмаштырып атат. Турбасын, анан кийин тиги сууга счетчик коюлат экен. Азыр уже иши аяктап калат. Где-то 1 айдын ичинде уже буюрса аяктайт. Былтыр октябрда башташкан. Ошо келишим боюнча 1 жыл. Проекттер менен иштөө кандай болууда сиздерде? Проекттер азыр ошо Арис эң чоң проект. Ошо 39 миллион. Анан кийин былтыр арабтар Астана Бил фонд ФАП куруп беришти. Как раз пандемия учурунда жана Чёрный июльдө, ошо июльдө ачылышы болду. Чоң имарат, жакшы. Бүт эмнеси менен берди, оборудованиясы менен беришти. Азыр болсо тиги Курманалиев айылында дагы водобашняны ремонттоо деп атабыз. Алда проект. Ошо ал жерде арабтардын проекти, алардан эмнеси мындай экен требованиясы. Айыл өкмөттөн софинансирование и эл дагы чыгарсын дейт. Жана эл кандай дейт, эми трудовой вкладбы же накталай акчабы. Ошо алда буюрса иштеп баштап атат эмне. Азыр ушу кагаздарын тууралап атабыз баарын. Кочкорбаев атабыздын 130 жылдыгына эмки жылы буюрса айнап аткан турбачтар бар да, пландап аткан турбачтар бар. Мына ойлонуштуруп атабыз азыр тиги уулуу бар, анан небереси да бар да. Алар дагы тиги Маданият министрлигине кайрылыптыр. Эмнеге кабинет министровка да кайрылыптыр, ушундай эмнетип белгилейбиз деп. Алар жообун берелик. Ысык Ата районундагы Кочкорбаев айыл өкмөтү зор жетишкендиктеринин, ийгиликтеринин натыйжасында мамлекетибиздеги таанымал айыл аймактарынын бирине айланды десек жаңылышпайбыз. Мындан ары да айыл турмушу жакшыра берет деген тилектебиз.